Эми сиздер менен биз мына жолуушулардын сапатын жогорулатуу жөнүндө сүйлөшөлү. Эсиңизде болсо, жолуушулардын сапатын сиз жогорулатсаңыз, өзүңүздүн продукция жөнүндө айтып бере билүү жөндөмүңүз, кызыктыра билүү жөндөмүңүздү сиз өстүрсөңүз, анда сизде кардарлар мындан да көбүрөөк боло баштайт жана сиздин жолуушуларыңыздын натыйжасы жогорулай баштайт экен да. Продукция жөнүндө ан үчүн сиз албетте сөзсүз түрдө окуп турушуңуз керек экен, изилдеп турушуңуз керек экен. Каталогду ачып эле түшүндүрмөсү көп жерде мындай өзүнчө продукция жана көбүрөөк бири эки продукция турган жерлерде көбүнчө түшүндүрмөлөрү көп жазылган болот да. Ошолорду окуп түшүнүүгө аракет кылыңыз. Бир жолу окуп, эки жолу, кийин дагы жаңы каталог чыкканда дагы башка жолу окуп, түшүнбөгөн сөздөрүңүздү албетте сиз сөзсүз түрдө бир кичинекей дептерге словарь, сөздүк ачып алып туруп ошол жерге жазыңыз. Мен да университетте окуп жүргөндө ошондой кылчу элем. Мен билбеген, түшүнбөгөн сөздөрүмдү көпчүлүгүн жазып алат элем да, анан билген адамдардан сурайт элем. Ошо тилге, орус тилин жакшы түшүнгөн адамдардан сурайт элем да. Сиз дагы ошо наставник, спонсоруңуздан сурасаңыз болот экен. Бул эмне дегени, бул термин эмне дегенди түшүндүрөт. Деп мисалы үчүн коллаген деген эмне дегенди сурасаңыз болот. Мисалы үчүн коллагеновый волокна дешим мүмкүн. Подтягивать дегенди түшүнбөсөңүз аны караңыз. Иши ошогон лифтинг эффект дегенди да түшүнбөсөңүз. Ошондорду сөз түрдө окуп түшүнгөн аракет кылыңыз. Билбесеңиз ошо дептерге жазып алып келип сурап окуп үйрөнө баштасаңыз, сиз продукцияны ичип жеп жакшы өздөштүрө аласыз дагы, анан кардарларга сиз жакшы кеңештерди бере аласыз. Эми мисалы үчүн ошол продукцияны билбеген учурда эмнеге алып келет экендигин сиз жакшыраак билиш үчүн мен бир эки адамдардын окуяларын айтып берсем, ушул Фабрик компаниясында ишти жаңы баштаганда кандай окуяларга түшүп келген экен. Мына Асель Жолдошева азыркы учурда Бишкекте эң көп оборот жасаган офистердин ээси жана азыркы учурда эсимде болсо золотой директор болуп саналат жана көптөгөн чет өлкөдөгү компаниянын саякат акцияларын утуп алган аял. Үй бүлөсү менен бирге иштешет. Жолдошу жана өзү мына Асель Жолдошева өзүнүн окуясын айтып берет. Биздин сатуу боюнча тренингтердин бирөөсүндө айтып берген. Ушуну бөлүшүп койсом сиз менен. Ушул жаңы иштеп баштаганда тааныштардын бирөөнө көрсөтүп, каталог көрсөтсө, жемчужная пудра силерде барбы деген экен. Дегенде жок, бизде жемчужная пудра жок, анан чыгарбайт дагы деп. Анан кийин үйүнө барып жакшылап каталогду алып окуп көрсө, жемчужная пудрадан каталогдо экөө бар экен да. Анан кийин барып ошол жемчужная пудра бар экен деп кадарга көрсөтсөм, анан менен алып ошол менин дайым алып турчу кардарым болуп калды дейт. Мына көрдүңүз, мына билбегенде биз өзгөчө ошол кардарды билбей калган учурда да биз кайра каталогду жакшылап карап окуп билип алсак болот экен. Дагы бир окуялардын бири мына Дарья Батырханова менен келинчегим мына өзүнүн бир окуяларын сабактарда бирөө айтып берген, ошодан сиз менен бөлүшүп койсок. Жаңы иштеп баштаганда мына маршруткада кетип атып каталогду кармап кетип атса көрүп калат экен. Бир жанан сен фабрикте иштейсиңби десе, ооба дейт экен. Анан кийин силерде көзгө крем для век кандай түрлөрү бар мага көрсөтчү десе, эч издеп каталогду барактарын ачып эч таппай коет экен да. Анан ал эже уже түшө турган мезгил келип калып, макул анда тим ойер деп түшүп кетип калат экен. Анан кийин ал эже кеткенден кийин каталогду ачып алып шашпай жакшылап окуп көрсө, крем для вектин 4 түрү бар экен ошол мезгилде. Азыркы бир 10 чакты түрү бар болуш керек азыр. Мына ошон үчүн сиз продукцияны каталогдон дайым окуп изилдеп турсаңыз, сиз дайым кардар сураган учурда жакшы жооп берип, туура таап берип жана ал кардарды качырып бербестен, жогото албастан дароо кармап калганын сонун мүмкүнчүлүк берет экен. Ошол эле учурда алсамбы, албасамбы, алам деген ою жок адамды да сиз алдырып коесуз. Анткени сиз продукцияны жакшы билсеңиз, адамдардын проблемасын чечүү үчүн сиз ар кандай сунуштарды оңой айта алат экенсиз. Эгерде сиз продукцияны жакшы билбесеңиз, анда сиз ошол проблеманы чечсе болот экендиги жөнүндө анча биле бербейт экенсиз. Мындай маркетингде өзү реклама ишинде бир түшүнүк бар. Очевидный спрос жана неочевидный спрос деген түшүнүк бар да. Товары очевидного жана неочевидного спрос деген. Мисалы үчүн нан бул очевидный спрос да, сиз нан жешиңиз керек экенин билесиз, жана курсагыңыз ачканда нан жеш керек экенин билесиз. Пряник ошондор очевидный спрос. Ал эми мисалы үчүн айталы, сникерс бир убакта бул неочевидный спрос болгон. Аны эмне конфет катары эле жешкен, а бирок курсак тойгузуш үчүн да жесе болот экенин эч ким билген эмес. Бирок аны мына реклама кылып отуруп, ошол неочевидный спросту дагы мына канааттандырып берди. Мисалы үчүн сиз, мен буга чейин айтып бердим сиздерге, мисалы үчүн сакал алыш керек болгондо, мен самынды көөртүп алып, ошо менен алчу элем. Пена катары. Пена бул эми даяр көбүктө деп ойлочу элем да. Мына түзмө-түз түшүнгөнбүз да. Ошол убакта менде неочевидный спрос болгон, бул кандай? Бетим тартышып атат, ачышып атат, кургап кетип атат. Ошону эмне кылса болот деген ой болгон, бирок издеген эмесмин. Неочевидный спрос болгондо, эгерде консультант сенин бетиң курап кетип атабы деп сүйлөшүп атып, эгерде мен айтып калсам, же ал билип калып, байкап калып айтса, мен ооба чындап эле мен ушундай проблемам бар, кантсем болот десе, ал сен пена колдонбогон үчүн ушундай болуп атат деп менен сүйлөшүп отуруп, туура суроолор берип отуруп, билип алса, ал менин неочевидный спросумду табат эле дагы мага сунуш кылмак эле. Сиз дагы продукцияны көптөгөн адамдардын бетиндеги жана башка көптөгөн проблемаларды кантип чечсе болот, ушул жөнүндө сабактарыбызды көбүрөөк окуп, каталогду көбүрөөк окуп, ушуну көбүрөөк өздөштүрүп алганыңызда, сиз дагы неочевидный спростарды табып, ошону канааттандырышты үйрөнүп алат экенсиз.
каталогду андыктан дайым окуп туруңуз. Баса айта кетчү нерсе, каталог боюнча дайым каталогдо улам мурун түшүндүрбөгөн нерселерди дагы кийинки каталогдордо түшүндүрүп турат. Ошондуктан сиз көптөн бери иштесеңиз дагы, каталогду мен окугам десеңиз дагы, улам каталогду карап түшүндүрүүлөр пайда болсо ошону окуп туруңуз. Эми буга чейин реклама сабагында айтып кеткенбиз, эсиңизде болсо, адамдар гана эмес, көбүрөөк көзүнө ишенет дегенбиз, көргөнүнө ишенет дегенбиз. Андыктан сиз дайым адамдар логика, аргументтерге караганда адамдар көбүрөөк окуяларга көбүрөөк ишенет дегенбиз. Андыктан сиз отзыв, ой пикир, окуяларды топтоңуз. Баса бул сабагыбызды көрө элек болсоңуз, реклама негиздери деген 10 сабакты кыскача 5-10 мүнөттүк сабактарды көрбөсөңүз, албетте сөзсүз түрдө көрүп чыгыңыз. Бул сатуу сабагында биз ал жөнүндө толук маалымат бербейбиз, толук үйрөтө албайбыз. Ал өзүнчө сабак, аны өзүнчө көрүп чыгыңыз. Демек, ошол отзыв, ой пикир, окуяларды топтоңуз. Бул ошого сүрөттөрдү топтоңуз. Булар сизге сонун далил болуп бере алат. Жана окуяларды айтып бергенинизде адамдар көбүрөөк ишенип, көбүрөөк кызыгып, сиздин продукцияңызды жакшыраак алат экен. Андыктан сиз дайым наставнигиңизге кайрылып, спонсоруңузга кайрылып, башка коллегалар менен отзыв, ой пикир, окуяларды бөлүшүңүз. Өзүңүздө пайда болсо, алардан дагы жаңы ой пикирлер жана окуялар пайда болсо, алардан сөзсүз угуп, жаттап, бир-эки пересказ кылып, айтып көрүп, машыгып, кардарга баргыча жакшы айтып бергиче көп жолу айтып машыгып коюңуз. Ошондо сиздин эсиңизде калып калат экен. Көбүнчө биз бир нерсе эсибизде калыш үчүн биз көбүнчө башка адамдарга айтып репетиция кылып алышыбыз керек экен. Ошондо эсибизде калып калат экен. Айтпасак эсибизде калбай калат экен. Мен түшүндүм деп айтпай жүрө берсек, ичибизде калып кетет экен. Анан бир мээбиздин бир жашыруун бир жерине кирип кетет экен да, анан чыкпайт экен керек убакта. Андыктан машыгып койсоңуз эсиңизде калат экен. Андыктан мына досуңузга, итиңизге, дуалга карап иши кылса айтып машыгып алыңыз. Ошондо көп жыл айтканыңызда эсиңизде калып калат экен. Анан мына ушул сүрөттөгүдөй ар кандай до и после, чейин жана кийин деген сүрөттөрдү топтоңуз. Уюлдук телефонуңузга топтоңуз. Кааласаңыз принтерден чыгарып алыңыз да көрсөтүңүз. Анча-мынча кээ бир учурда мисалы үчүн ошол сүрөттөрдү сиз тааныштарыңызга WhatsApp аркылуу да жөнөтсөңүз, бул мен ойлойм албетте натыйжасын берет экен, өз натыйжасын. Эми сизге тапшырма мына спонсор, наставник, директор, лидерлерден, коллегалардан 5 отзыв же кейс же окуялар топтоңуз. Алардан сурап чыгыңыз, өзүңүзгө ошондой тапшырма бериңиз дагы. Жолугушкан сайын кайсы продукция боюнча отзывдарды айтып бере аласыз, же могу продукция боюнча кандай отзывдар, кандай окуялар бар, айтып бериңиз деп бир 5-6-10 чакты продукцияны сурасаңыз, ошондо сизге жок дегенде 4-5 айтып берет экен. Ошол 4-5 угуңуз дагы, анан кийин дуалга же итиңизге же апаңызга же эжеңизге же күзгүгө карап өзүңүзгө айтып бериңиз. Ошо 2-3 жолу айтып бергенде эсиңизде калып калат экен. Ушул тапшырманы сөзсүз түрдө аткарыңыз. Аткарганыңызда гана сиз күчтүү сатуучу болуп, кардарларыңыздын саны тез көбөйөт экен. Анан менин YouTube'да продажа легко деген тренингим бар. Ошол жерде 3-чү видеосунда 10 минута 55 секундадан баштап биз ошондой отзывдарды элдер айтып берет. Жана бизде иштеген, сабак катышкан адамдар, тренерлер өздөрүнүн отзывдарын, ой пикирлерин айтып берет экен, окуяларын айтып берет экен. Ошондо угуп койсоңуз болот экен. YouTube'дан ар кандай обзорлорду көрүп туруңуз. YouTube'да блогерлер бар, алар өздөрү колдонуп көрүп, кардарлар колдонуп көргөн, өздөрү колдонуп көргөн обзорлорду дайым айтып беришет. Орусча болсо дагы угуп кое бериңиз. Кээ бир продукцияларды жөнүндө айтып бергенин түшүнүп калаттырсыз. Кээ бирлерин түшүнбөсөңүз дагы. Эгер орусчадан анча эмес болсоңуз, көрө берсеңиз мен ойлойм түшүнө баштайсыз. Анан мына мен бул жерде блогерлердин аттарын жазып коеюн, сиз ошол боюнча көрүңүз. Мына Анастасия Денисенкова деп атат. Бул ар кандай продукциялар жөнүндө айтат. Ар кандай продукциялар. Оксана Терехова көбүнчө бул бетти туура кароо жана өздүк гигиена жөнүндө көбүрөөк айтат. Людмила Архипова жана Наталья Малякина булар көбүнчө кийимдер жөнүндө айтат экен. Мына кийимдер жөнүндө көбүрөөк көрөм десеңиз, ошого обзорлорду тартып атышат экен. Наталья Петрова бул ар кандай продукцияларга блогтор жасайт экен. Мына Настя Панченко, Людмила Островская жана Элечка о главном деген булар көбүнчө макияж темасында айтышат экен. Ошогон YouTube блогерлерди көрүп турсаңыз, башында түшүнбөсөңүз да кийин алардын тилин түшүнө баштайсыз. Жана алардын сүйлөп атканынан эле, продукцияны көрсөтүп атканынан эле түшүнө баштайт экенсиз. Ушинтип аларды көрүп отуруп, продукция жөнүндө көп билип алсаңыз болот экен. Жана мындан тышкары Валерия Профатыла деген бул Профатыла кечиресиз. Валерия Профатыла бул бет тери боюнча, терини туура кароо боюнча сонун сабактарды, сонун кеңештерди айтат экен. Ошондой эле мисалы үчүн Фабелик это химия деген өтө кызык темасы бар. Химия экен же химия эмес бекен, ошол жөнүндө билип алам десеңиз да ал жөнүндө көрүп коюңуз. Ольга Рогалева Фабеликтин продукциясы боюнча ар кандай темаларда видеолор жасап турат.